Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Газеттеги биздин маегибиз дагы да болсо өзгөчө болот деген мен жеке өзүмдүн ичимде, жеке өзүмдүн оюмда бар. Канчалык өзгөчө экенин бүгүнкү маекти толук көрүңүз, дагы сиз өзүңүздүн оюңузду калтырып кетсеңиз болот. Анткени бүгүн биздин коногубуз өзгөчө эрктүү, мыкты айым, мыкты эне. Ошол эле учурда мурдагы юстиция министри жана ошондой эле мурдагы башкы прокурор, экс-депутат Аида Салянова эжекебиз өзүнүн көкүрөк күчүгү менен тагыраагы кызы менен келип отурат. Саламатсыздарбы эжеке? Саламатсыздар. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Аман эсенсизби эжеке? Жакшы, баары жакшы. Кандайсың? Депет. Саламатсың. Бул кызыңыз менен алгачкы маек эжеке? Биринчи жолу, биринчи жолу келип атабыз. Канча дагы толкунданып болосуңуз? Абдан. Кызымдан сурадым, ушундай сынып түшүп атат, баралыбы десем, өзү кубанды, барам деди. Ошон үчүн келдик. Барбайм десе келмек эмеспиз. Негизи басымдуулугун мындай карап көргөндө ата-энелер өздөрү чечип коюшат го, сизде? Бизде кичине башкача. Алик 6-да, 2 айдан кийин 7-ге толот. Буюрса. Буюрса, анан чуть-чуть меньше 2 месяца. Анан бир көп эле болуп калды негизи, өзүнө тиешелүү чечимдерди өзү кабыл алат. 90% десем жаңылышпайм го дейм, чечимдердин баарын өзү кабыл алат, өзүнө тиешелүүнүн баарына өзү. Биз негизи балдарды көп айтабыз го. Кичинекей кезинде ата-эненин баары эле айтат, негизи тил алчак, уккан бала болсо, каяш айтпаган бала болсо деп ар бир ата-эне ошону тилейт да. Анан бирок бир маалда эле бала өзүнүн позициясы болсо, өзүнүн ою болсо деп тилейт ата-эне. Анан мен таң калам да, кайсы маалда аябай баягы тил алчак баладан ушундай эрктүү, ушундай күчтүү, ушундай мыкты бала кайсы маалда болуп калыш керек дейм да. Демек, эгерде ошондой бир, мисалы үчүн, жарандык позициясы күчтүү, эрктүү бала болсун, кыз болсун десе, мен ойлойм кенедейинен ошондой эркти бериш керек. Мисалы үчүн, мен ойлойм, негизи кызым ошондой мындай эркиндикте өсүп келатат. Анан негизи баягы кичинекей кезинде аны кылба, муну кылба, төкпө, чачпа деп айтат эмеспизби? Бирок 1-3-4кө келип калганда деп мен жеке ушул бир ушундай ойго келем да, мен бир 3-4кө келип калганда балага көбүрөөк эркиндик бериш керек деп ойлойм. Кояй дегенде азыраак айтыш керек деп ойлойм. Колдон келсе айтпаганга аракет кылыш керек. Мен мисалы үчүн айтпайын дейм, бирок азыр пока колуман келе элек анча. Бирок мен өзүмдүн үстүмдө иштеп атам десем болот. Барыңарга салам. Ким смартфонун жаңыртайын деп жаткан болсом, менден сиздерге сонун жаңылык. Бул сиздер үчүн абдан ыңгайлуу. Остор дүкөндөр тармагынан Техно же Infinix смартфонун сатып алсаңар, 1000 сом кэшбэкке ээ болосуңар. Техно жана Infinix минималдуу баага өз классы үчүн жогорку мүнөздөмөгө ээ смартфон. Остордо мындай модельдеги смартфондордун баасы 5100 сомдон башталат. Баса анан дагы баштапкы жана кошумча төлөмсүз айына 603 сомдон бөлүп төлөө шартында каралган. Мен өзүмдүн жакын адама белек алуу үчүн Техно Pova 2 смартфонун алууну туура көрдүм. Саламатсызбы? Ал эми мен 1000 сомдук кэшбэкке бир коргоочу айнек жана ошондой эле 2 чехол тандап алдым. Мен оюмча ага жагат. Чоң рахмат. Акция 2022 жылдын 31-июлуна чейин жүрөт. Мындай ыңгайлуу акцияны өткөзүп жибербеңиз. Биз сиздин мыкты саясатчы катары буга чейинки кылган жумуштарыңыздан улам таанып билебиз эжеке. Анан коомчулукта дагы сиздин дарегиңизге айтылган бир канча жакшы сөздөр бар. Анан сиз берген маектердин дагы комментарий бөлүгүнө мен кирип карап көрсөм, басымдуу бөлүгү баягы сизде аял заты катары, саясатчы катары мыкты баа беришет экен эжеке. Мен бүгүнкү маекте эне катары тааныгым келип турат сизде. Аида Салянова үйдө кандай эне эжеке? Чындап эле бизге биринчи ушу бүгүнкү күн биринчи тажрыйба болуп атат. Жана башында Эмир өзүңөр айткандай кичине толкундануу менен келдик, экөөбүз. Анан
мен деле андай эне боло калыш керек, мындай эне боло калыш керек дегенден деле алысмын. Анткени мен өзүмдүн үстүмөн дагы деле бүгүн деле иштейм да, аракет кылам. Мен мисалы үчүн идеалдуумун деп айта албайм өзүмдү. Бирок кызым менен биргеликте көп жетишкендиктерге жеттик. Бүгүн кызым Кыргызстандын чемпиону, шахмат боюнча, таэквондо боюнча дагы чемпион. Алдыда Азия чемпионаты турат, шахмат боюнча Шри-Ланкада. Панама бар болчу, Панамага бара албай калдык, тилекке каршы. Кызым. Ал чемпионат мира болчу, дүйнөлүк чемпионатка бара албай калдык. Анан эми чемпионат Азия турат. Ушундай жеңиштерге негизи биргеликте жетип атабыз деп ойлойм. Негизги демилгечи негизги ролду ойногон ушул жетишкендиктерибизде кызым өзү. Өзү тандаган, каяка барарын. Азыр мисалы үчүн таэквондоду башка чаппаган, бетке чаппаган бар экен, башка таэквондонун түрү ошол жерге баралы десем болбойт. Анткени тренери жагат да, жаш, өзүңө окшогон жаш, балким даже сенден жаш, Сергей Аркадьевич деген тренерибиз бар. Ошондон кеткиси келбей эле, анан башка көзгө койгуласа дагы жок, ошол жака барам деп жүрөт. Негизи тренерибизден көп зависеть этет, анткени шахмат боюнча дагы ушу айтат эмеспи, негизи да Кудайымдын бир амири менен болот депчи. Көп эле кесиптердин ээлери. Ушу өзгөчө мен ойлойм мугалимдер, доктурлар болот экен. Өзүнчө бир дар болуш керек экен. Анан биздин да ушу шахмат боюнча тренерибиз да жаш бала, Кайрат деген агайыбыз бар. Ал бала дагы абдан ушундай аябай өзү жаш болсо дагы бийик дарамети бар бала. Ага дагы с удовольствием барат да кызым. Кызыңыздан сурайынчы. Сага шахмат жагабы же таэквондо жагабы? Экөө тең жагабы. Сен чемпион болгондо аябай сүйүндүңбү? Ова. Үйгө эмне алып келдиң? Кубок. Анан апаң сага эмне сатып берди? Азаматсың кызым деп. Эмне алып берди? Айтып берсең, эмне алып бердимби же алып берем дедимби? Айтып берчи. Хочешь на русском можешь говорить? Айта бер. Мама говорила, если чемпионат, например, в Азии выиграет, тогда она мне купит кошку. Охо. Ооба. Бизде үйдө ит, мышык жок, биз квартирада турабыз, анан негизи өзү аябай итти каалаган. Көп нерсени деле чемпион болуп аткандан кийин сураса болот эле бизден. Бирок кызым болгону ушул итти сурады. Анан квартирада тургандан кийин итке макул болгон жокпуз. Анан сүйлөшүп отуруп, сүйлөшүү жолу менен мышыкка бир чечимге келдиңер. Келдик. Мышыкка келдик да, анан ошондо да мышыгын алып бере элекпиз. Анткени ошентип сүйлөшкөнбүз. Бул чемпионат эмес, мына буюрса бул чемпионатты утсаң Азияга жолдомо аласың, анан чемпионат мирага жолдомо аласың, анан ошол жерде утуп келсең буюрса биринчи 3 орун деп сүйлөшкөнбүз. Анан ошондон кийин алып берели депчи. Анткени ал деле кичине баягы тапшырмабыз оорураак болсун деп ойлодум да, менчи дароо эле алып бербейли деп. Анткени азыр чынын айтсам биз мышыкка дагы даяр эмеспиз. Биз билбейм эми, биз мышыкка да даяр эмеспиз. Анан ушундай бир жеңсең, анан уже баардыгын жыйыштырып туруп анан алып келебиз мышыкты дегенбиз. Кудайым буюрса. Сама кошка маленькая. Ты так, да. Мышык алганда атын ким деп коесуң? Думала? Да. Ким? Я совсем говорила, Да. я забыла. Забыла. Ай, Ну унутуп калдым. ничего, вспомним, да? Таэквондо менен шахмат экөө эки тараптуу. Таптакыр бири-бирин айкалышпайт. Шахмат менен кеткендер көрүлө жүрөбүз. Бир гана ошол сфера менен кетип, ийгилик жараткандарды. А спорт менен кетип, спорт менен ийгилик жараткандарды. Во-первых, можно получить кубки, а во-вторых, можно получить пользу. Пользу?
А вот с полушариями это как-то связано? Мы, помнишь, Да. как-то разговаривали на этот счет? Да. Как ты Шахмат это левое полушарие. Больше, да? Да. Если левое полушарие, да, работает. Думаешь, да, так? Так. А тайквондо? Ну, в общем, Айтат, у тебя вообще, расскажи, у тебя, как ты думаешь, какое полушарие лучше работает? Правое и левое. Оба работают, да, хорошо. Біз ушинтип ойлойбуз да, анткени Алика шахматка дагы жөндөмү бар экен, тайквондого дагы, андан тышкары Алика музыка угат, Алика сүрөт тартат. Эгерде велосипед боюнча дейт спорт болсо мен аны унутмакмын дейт, мен чемпион болмокмун дейт, анткени велосипед жакшы дебет, абдан жакшы дебет велосипедти. Анан мага жаккан Я еще во дворе езжу вот такой. турник ойнойт, турник. Турникке тартылат. Езжу вот такой. Я оттуда спускаюсь вот так на Ой, велосипеде. На Классно. велосипеде. Ага. Да, ушу велосипедти жакшы дебет. Анан музыканы жакшы көрөт да, классиканы. Алика, можешь пропеть? Бетховен кантип башталчу эле? 5-я симфония. Бетховен 5-я симфония. Баштала. Да. Да. А 40-я симфония Моцарта. Тарадам тарадам дам дарам, тарадам тарадам дам дам, тарадам тарадам дам дарам. Умничка. Давай еще поспрашивать. Вече, сейчас, Дога. Помнишь «Мой ласковый и нежный зверь»? Вспомнишь? Ну-ка, Кандели. Дум-дум, да-да-да-дам. Молодец. дам. Молодец. Ошо классикага да чукул экенбиз биз. И ошо өзүнүн демилгеси деп атканы, мисалы үчүн, азыр комуска барам дейт, фортепианоға барам дейт өзүчү. Анан билбейм, мен быйыл мектепке барабыз, кандай үлгүрөбүз, үлгүрбөйбүзбү. Эгерде үлгүрө турган болсок, барса жакшы болмок, анткени аябай далалат кылат да. Комуз көргөн жерден комузду баса алып эле кечке отурат, тыңкылдатып элечи аны. Анан бирок мен билем, кайсыга кызыгуу болсо өзү сөзсүз ошону алып кетерин билем да. Көзүм жетет. Көзүм жетет. Эгерде комузга бара баштасак, мен ойлойм жакшы комузчу болот деп. Ооба, бирок кичинекейден баштап мына ушунча көп түйшүк үйүп койгондой эмеспи жеке кызыңыз? Жок, баары өзүнүн ою менен да. Бирөөсүн дагы ушу секциялардын бирөөсүн дагы бар деп, тем более мен тандаган жокмун. Азыркы учурда баягы интернет булактарында бир үрөй учурган окуялар болуп атат, ыдык көрсөтүү деген маселе аябай эле мындай зенди кейип атат эжеке. Ошонун баарын да карап туруп, мындай коркосузбу эжеке? Эки кызыңыз бар. Коркуу ар бир ата энеде эле бар, ушундай коркуу сезим бар деп ойлойм. Коомчулукта тилекке каршы баягы бүгүнкү күнү негизи даярдык болбой атат да, ошого каршылык көргөзө турган. Анын үстүндө чечим чыгаруучу органдарда дагы ошондой түшүнүү менен, ушундай маселелерге түшүнүү менен караган адамдар отурушу керек. И алар ошого жараша саясатты жүргүзүш керек да. Тилекке каршы биз азыр көп эле жерде ушу балдарга зордук, зомбулук болуп атат деп көп сөз болуп атпайбы? Мисалы үчүн өткөндө дагы бирөө мага кайрылып туруп, кичинекей 2 жаштагы бала боюнча ата энесинен кордук, зордук көргөн депчи. Ушундай случайлар көп болуп атат да. Чочулайм мен деле. Балким ошо балдарыбыз болсо өтө эле баягы ашыкча камкордук көргөзүп аткандай элестетет болуш керек ар бир бала деле. Мисалы үчүн мен деле кызым ошентип айтат. Көбүрөөк контролдойбуз мени депчи. Бирок ошол заман өзү ошого жагдайлар ошого түртүп атпайбы? Бүгүнкү болуп аткан окуялар. Кошку надо назвать. Ну-ка, как надо назвать кошку? Муэза. Муэза? Пророка Мухаммада. Серьезно? Кошку так звали? Пророка Мухаммада? Серьезно? Каяктан билесиң? Откуда знаешь?
Наверное, сказала, да, Жасмин, да, сіз сказала, да? Сыртқа шығып дароо эстетип коюм. Яса, ова, анткени жана айтып атпады, эстей албай атпады беле. Ну, на самом деле, мындай татаалыраак ат экен, сразу эле жаттап кала албаган. Ну, самое главное, билет экенсиңдер, да, как назвать? Ясно. Азыр айтып атса, эстеп атам да, кечинде мындай келме келтирип жатат да дайымачы. Анан бир жолу жаман түш кириптир. Анан эртең менен ыйлагысы келип туруп алып айтып атпайбы, я, оказывается, вчера волшебное слово забыла сказать дейт. Ошон үчүн түш кирди мага дейт. Дайыма келме келтирип анан кийин жатат да түнчүндө. Чоңойгондо ким болот? Сурабай эле жеке кызыңыздан. Чоңойгондо ким болосуң? 18 лет солдатом, 25 лет доктором. Правда, я еще хотел поварихой стать, а в 37 лет хочу стать астрофизиком. Целый мындай биздики Текст. Апаң ким болуп иштейт? Апаң каякта иштейт? Атамекен. Чын эле атамекен. Ошо азыр силер сурап атсаңар ойлоп койдум да, ушу менин жөнүндө деле билбейт, анткени ал жөнүндө деле сүйлөбөйбүз да, сүйлөшпөйбүз да. Мисалы үчүн мен юрист экенимди, же болбосо прокурор болгонумду, же депутат болгонумду деле билбейт. А ты еще начала сказки, да, читать сейчас? Да? Я уже в 5 лет вообще начала где-то. Да, в 5 даже начала читать, а с таблицей умножения. Почти барын билебиз, да? Почти. Азыр уже билесиңер да. Почти. Сурап көрсөңөр? 5 жерде 5. 5 на 5 – 25. 7 умножить на 7 сколько? 49. А 8 умножить на 8? 64. А сколько будет 500 плюс 600? Будет 1100. А сколько будет 550 плюс 550? Будет тогда 1100. Бүт өзүнүн каалоосу менен, мисалы үчүн андай кыл, мындай кыл дебесин, наоборот бизди түрткүлөп турат да. Муну үйрөткүлө мага, муну үйрөнөм, муну окуйм, муну көрөм деп турат. Анан өзүнүн каалоосу менен. Азыркы учурда TikToктун заманы болуп атканда, азыркы учурда техниканын заманы болуп атканда, кызыңардын андан сырткары мындай ушул нерсе кызыкканда, бул сизди кубандырат болуш керек да. А бирок тартабы TikTok? Тартат. Бирок негизи TikToктон блокировать этип коюшуптур го. Анан акыркы жолу бир блокироваться этилип калыптыр. Ошо боюнча TikTokто жоксуң, Ырдап табасыздарбы? Кичине ыр жагынан жанагынтип укканды жакшы көрөт, а мындай ырдаганды деле кичине билет, бирок өтө эмес. Ырдап бересиңби? Чуть-чуть. Ак булуттун аралап ай баратта, ай баратта. Болду го, Азыздын. Стихотворенияларды жакшы айтат. Айтып бересиңби? Келиңиз. Только не надо, ладно. Мама спит, она устала, ну и я играть не стал. Я волчка не завожу, а уселся сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой. А по маминой подушке луч крадется золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу. Мяч катать и вслух читать. Я бы многого хотела, я бы могла похохотать. Да мало ли я чего хочу, но мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, а потом скользнул ко мне. Ничего он сказал, будто посидим в тишине. Азаматсың. Азам, ким үйрөттү сага? Мама. Апаңдын кайсыл тамагын жакшы көрөсүң? Бешбармак, только без лука. Вообще молодец кыз негизи. Кенедейинен чучук деп жакшы көрчүсүң, Бешбармак деп, азыр да бешбармак жакшы көрөт. Сен жардам береби? Апаңа жардам бересиңби? Эмне кыласың үйдө? Маме с мамой готовлю. С мамой все время провожу, только когда не на работе, правда. Кечүү салат порезала, да? Да. Үй жыйнаган жагабы? Да. Жагабы сага? Вот ей вот не нравится, а мне нравится.
кадр сыртында эжекеси отурат, көрсөтүп атат кол менен. Она всегда только не наушники слушала, даже в ванне. Болду эми жамандабы. Чындыгында баягы бир учурда Аида Салянова деген баягы интернет булактарында, массалык маалымат каражаттарында күндө сиз жөнүндө жазып калган учур болгон да эжеке. Сиздин оротканыңызды, сиздин бир тууганыңызды, сиздин агаңызды, сиздин үй бүлөңүздү, сиздин баягы кыйналып атканыңызды, анын үстүнө кайра баягы чакыргандарды ошентип жүрүп калган да эжеке. Анын ысыгын да көрдүңүз, суугун да көрдүңүз, таттуусун да таттыңыз, ачуусун да көрдүңүз да эжеке. Анан ошонун баарын көрүп туруп, эгерде кызыңыз эже кандай болот эми, астыда кандай болот эми Кудай билет эжеке. Анан эгерде кызыңыз мен ушундай саясатка барам десе эжеке, эмне дейсиз? Жок, негизи саясатка эми кандай саясатка баруу деген өзү негизи жаман нерсе эмес. Анткени саясатчы, мисалы үчүн мен оюм боюнча көп эле адамдарды саясатта жүрсө эле саясатчы дей берет го. Мен мисалы үчүн башкача да оюмчу. Саясатчы деген ким? Саясатчы эгерде өзүнүн көз карашы болсо, эгерде өзүнүн жолу болсо, ошол максаты болсо, ошол максатка жете турган мындай ыкмалары болсо, анан ошол адамды саясатчы деп айтса болот деп ойлойм да. Анан эгерде мисалы үчүн элге жакшылык кылам, мен элдин керегине жарайм деп аткан ким болсо дагы бул жакшы нерсе. Бирок өзүңөр айткандай ачуусун да таттуусун дагы көрдүк, бирок эгерде мисалы үчүн мен саясатчы болом, мен ушундай депутат болот элем деп мисалы кийин айтса, мен кызымдын тандоосун кабыл алам. Кызыңыздан сурайм. Депутаттар деген кимдер билесиңби? Кимдер алар? Кто самый главный? Алар эмне жумуш кылат? Они защищают мир. Защищают мир? Да? Ну хорошо. А как ты думаешь, президент главный или депутаты главнее его? Президент. А все-таки не самые главные, да, депутаты? Значит, получается, депутаты после президента, да? Президент ким азыр бизде? Садыр Жапаров. Уялып койгон эле сонун кызыңыздын да. Баягы эне катары канча дагы эжеке ошол күндү күтөт болушуңуз керек. Сиз анан өзүңүзчү бир элестетип, кыялданып отурган учурда деле мындай башкача бир толкундоо келет болушуңуз керек, толкундоого келет болушуңуз керек да, өзүңүздүн жан дүйнөңүздө кыздарыңызды баягы турмуш жолуна сатып аткан күндө. Элестетесизби? Чынын айтсам, андай психологиялык жактан даярдык жок. Азыр эмнегедир аны баягы көп убактан болот турган нерседей, балким подсознательно ары атайын жылдырамбы өзүмө билбейм. Азыр жанымда мага жагат. Жанымда жүргөндөрү. Улуу кызым бирок Европада окуйт. Анан азыр онлайн сабак болуп бул жакта болуп атат, Бишкекте. Негизи мал өзүнүн баягы буйруган малы келгенде болот, бирок эмнегедир азыр ушундай узатат элем, ушундай деп эми ар нерсени өзүнүн малын деле ойлонсок жетишет болушубуз керек. Мен эмнегедир балким өзүмдөн атайын аны баягы коюмбу, ошондой ойлорду азыр такыр ойлогум келбейт, булар бир жакка кетет деп. Алдыдагы пландарыңыз? Алдыда азыр мен өзүм долбоорум бар негизи. Ошол долбоорду иштетип атам азыр. Аз эле болду. Мурун иштетип баштаганбыз, бирок жагдайларга жараша абдан чоң тоскоолдуктар болду мага. Анан ошондо долбоор токтоп калган. Азыр мына буюрса аз эле болду, бир айга жетпей, бир ай деле боло элек. Кайрап жандандырып атабыз. Жакшы буюрса балдардын мындай кызыгуусу чоң. Анткени мамлекеттик кызматта кандай адамдар болуш керек? Негизи мамлекеттик кызмат дегенди биз кандай түшүнөбүз? Негизи мамлекетке кандай кызмат кылса болот? Азыр мыйзамдар жакшы, жаман деп айтып атабыз, бирок негизи мыйзам жазган бизде саналуу эле адамдар бар да, практически жакшы мыйзам жазган депутаттардын арасында деле бир экин эле. Демек алар негизги функциясы мыйзам жазуу болуп аткандай, мыйзам жазганды билиш керек да алар.
тилекке каршы парламентте аз андай адамдар. Биздин ушу курстар, ушу как раз мыйзам жазганды, ушу прогрессивдүү мыйзамдарды кантип жазса болот, аларды кантип табат, кайдан табат, вообще прогрессивдүү мыйзам деген эмне, элди алдыга сүйрөй турган мыйзамдар бул кайсы мыйзамдар болот, бүгүнкү жашап аткан жашообуз, турмушубуз ошол мыйзамдардан канчалык көз каранды, и вообще көз карандыбы же андай эмеспи деген маселелерди ошо курстан биз козгойбуз. Ошо мыйзам жазганды үйрөтөбүз. Ошол эле мамлекеттик кызматчыларга бир өзгөчө мамиле менен, эмпатия менен мамиле кандай кылыш керек кардарларга? Кандай жүрүм-турум болуш керек деген маселелерге көп басым жасоо менен ушу курстарды иштетип атабыз. Канча жаштан кабыл аласыз? Канча убакыт окутасыз? Жашка эч кандай чектөө жок. Инвалид балдарга, детдомду аяктап келген балдарга, детдомдон келген балдарга, этникалык кыргыздарга бекер курстар, атакалар платный курстар. Анан жашоо чектөө жок. Таэквондодон бир-эки мындай приемдорду көрсөт. Покажи, пожалуйста, да, таэквондо. Да, Пацаношки. Не, просто свои эти Ага. как Шул они жерде называют? мамлясын Таэквондо мне деп калат. покажи. А вот так вот сделай ножками. Тык-тык-тык-тык. Тихо, только. Да. Ого, канча жолу? Еще раз попробуй. Еще сколько посчитаем. 5 жыл, Азаматсың. Сен? Было, да? Семь было, да? Ну-ка еще раз сделай. Ой, сейчас уже меньше, потому что уже же устала ты. Ясно, молодец. Да. Шпагат могу. Да, ну, наверное, не надо. Надо. Отырғысы келеді. Давай, надо, если надо. Ой, Азаматсың. А еще, знаешь, тогда покажи уже, как это мнеле, дангун, она мнеле ушел, орду покажи. Какой? Я один из них покажу. Либо Давай. чунга, либо дангу. Давай. Что? Какой тебе больше нравится? За любой. Ну, давай дангун тогда. Вот уже вышел этот, да? Молодец. Дангу. Молодец. Азамат. Канча медаль бар үйүңдө? 7. 7 медалың барбы? Канча алтын? Кубагың. Канча кубок? 5. 5 кубок бар. Медальдардын канчасы алтын, золото, серебро? Все золотые, да, медали? Все золотые. Да, по-моему, все золотые. Или одна Один есть разноцветный. По разноцветная? таэквондо. По таэквондо второе место, которое ты заняла, да? Второе место. Да, по тулям, да? Второе место же было, да? Кызыңызга ийгилик, чындыгында. Аябагындай жоопкерчилик азыркы күндө мындай чоң экен. Буюрса көптөгөн ийгиликтер жаратып. Айтқаныңар келсин. Мектепке бар элек кичинекей досубуздун ушундай ийгиликти жаратып аткан болсо бул чоң жетишкендик буюрса. Азыр тенниске чыгабыз. Азыр чыгабыз, кеп коштошуп калып пока дейбиз келдим. Мен жанып отуруп майга туруп пока дейсиз, камерага пока дейсиң, Келип алсак. Аба, урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, мына ушинтип бүгүн кезектеги маегибиз да соңуна чыгат. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Пока дейм анда.